Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Кийинки эле жумада эң таасирлүү телеканалдардын биринде Керем Тунжанын интервьюсу чыга турганын угушту. Керем мырза, баштадык. 1, 2, 3. Мени ишкер катары, ийгиликтүү бир адам катары билгендер бар. Бирок менин адамдык жолумдан кабарсыз адамдар да болушу мүмкүн. Дарегиме айтылган нерселерден улам жубайым Жамил экөөбүз эфирге чыгууга макул болдук. Иниңиздин аялына үйлөнгөнүңүздү айтып жүрүшөт. Бул чынбы? Туура. Иним Ахмет каза болгондон кийин бир топ убакыттан соң үйлөндүк. Жубайыңыз менен кайсы жерден таанышып калгансыз? Керем менен Жамиля тиктеше түштү. Экөөнүн тең жарасына тийди. Менимче бул суроолор ашыкча. Бул суроого мен жооп берсем болобу? Деди Жамиля акырын. Болот. Инсандардын кайсы жерден таанышканы же бири-бирине болгон мамилесинин башталышы менен бүтүшү маанилүү эмес. Менин оюмча, Керем экөөбүздүн азыр жашап жатканыбыз, үй бүлөбүздүн биримдиги, таза мамилебиз маанилүү. Ошентсе да, өтө кызык болсо жооп берейин. Мен Ахметке жолуга электе анын агасы Керем менен таанышкам. Бирок тагдырдын буйругу менен Ахметке турмушка чыгып, биздин уулубуз жарык дүйнөгө келди. Керем экөөбүздүн тең жоготуубуз чоң эле. Бири-бирибизди аяп, көңүл жарасын айыктырганга жардам берип жүрүп, сүйүүбүз ойгонду. Баш кошо турган болдук. Бул жерде чоңойто турган, сөз кыла турган эч нерсе жок. Биз бактылуубуз. Интернетте жазылып жаткандай, менин уулум, жашым, өткөн күндөрүм маанилүү эмес. Келечек бактыбыз маанилүү. Мен келечегимди күйөөмдүн колуна тапшырдым. Демек ага ишенем. Керем аялын оозун ача тиктеп калды. Өмүр бою интервью берип жүргөндөй токтоо, ынанымдуу сүйлөдү. Жамиля эфир бүткөндө гана денесин майда калтырак басып турганын байкады. Компьютерди кайра ачат, аягына чейин көрөт, кайра өчүрөт. Көргөн көзүнө ишенбей жатты. Бул кабарды ал жанталашып деле издеген эмес. Бирок өзүнөн өзү эмне кылаарын билбей отуруп, Жамиля Тунжа деп түркчө жазса, ушул кабар чыгып калды. Ошондон бери не сабалда. Макул тийсин, макул жашасын. Бирок минтип эл алдына чыгып, күйөөсүн актап жактап турушу түшүнө кирбеген нерсе эле. Бул ал эмес, деди ичинен. Бир нерсе болгон буга. Болбосо минтпейт эле. Өзүнөн өзү башына бир кырсык келгендей же Керем аны ушинтип айт деп эл алдына чыгаргандай нерсени ойлоп тапты. Эч ишенгиси келбеди. Бирок анын жанын жеген нерсе Жамилянын көздөрү эле. Видеодогу көздөр аны тескерисинче башка нерсеге ынандырып турду. Кичинесинен ал оозу алдаса да көзү алдай албасын билчү. Ошол Керемге болгон жылуулук көзүнөн көрүнүп турганга жаны тепчилип жатты. Аны сүйүп калышы мүмкүн. Кеткен күндөн тартып дал ушул нерседен коркконун бүгүн мойнуна алды. Ал үчүн баарынан маанилүүсү ушул эле. Аны баары бир көрбөсө болчудай эмес. Чыдап жашай албачудай. Акыркы жолу көзүнө тик карап, сезиминин өзгөргөнүн же өзгөрбөгөнүн билип өлсө арманы жок. Эч кимге айтпай Туркияга бара турган болду. Сырын жалгыз Данияр байкесине айтты. Барганда эмне чечилет? Чече турган нерсе жок. Тигинин кучагында жатканында да эмес. Ага бала төрөп бере турганында да эмес. Аны мени карагандай караганына чыдай албайм. Жок дегенде сен түшүнчү. Мен өлүп баратам. Мен кеткенде ага барбай турганына ишенем. Аны менен кайра жашабай турганына 100% ишеним бар болчу. Анткени ал душманынан да артык душманы болчу. Ал мага, ага, баарыбыздын тагдырыбызга балта чапкан кара ниет эле. Эми ага бала төрөп берет. Анын аялы түнү жанында, күндүз колунан тамак ичет, балдарын кучагына кысат. Мен өзүмө сөз бердим. Токтотом. Эч ким залал көрбөсүн дедим. Бул Жамиля деген оорудан айыгам дедим. Эч кимге билдирбей күйдүм. Бирок бул видео мени өлтүрдү. Мен андан айыга албасымды сездим. Сен да бир аялдын койнундасың, Алибек. Өзүңө келчи. Эмне айырмасы бар? Ал аны кантип караганынан? Баатыр кой, жараны ырбатпа. Баары бир бул нерсенин артка кайтышы жок. Сен да түшүнбөйсүң. Түшүнүп турам абалыңды. Бирок барганда эмне кыласың? Дагы жанын кыйнайсың. Анын жарасы бүтүп калды деп ойлоп жатасыңбы? Кайра эле жарасынын картын сыйрый бергениңден эмне чыгат? Алибек муюдубу үн каткан жок. Ордунан турду да машинесине отурду.
Алибек, бул абалыңда рульга отурба. Бир аз кызып калыптырсың. Мен жеткирип коем. Жок, кабатыр болбо. Могу турган жерге өзүм эле жетем. Терезесинен ошентип айтты да от алдырып жөнөдү. Даниярдын айткандарын ойлонду. Нуриланын жүзүнө тиктеп туруп айткандарын эстеди. Чындап, эмнени өзгөртө алат? Баары бүтпөдү беле? Ойлонуп бара жатып, ылдамдыкты жогорулатып баратканын сезди. Төмөндөтөйүн деп аратып тим койду. Көңүлүндө бир ирегишүү пайда болду. Балким кайдыгерлик дагы тойдун баарына, деди тиштене. Акыркы мүнөттө гана өзүнө келе калып рульду бурганга аракет кылды. Бирок кечигип калган болчу. Машине жолдон чыгып барып даракты сүздү. Керем уктоого камданып жаткан аялын көпкө тиктеп турду. Анын дайым ушундай бир уурданып карай бермей адаты бар. Анын ар бир кыймылын эстеп, күндүз жумушта болгондо ууртунан жылмайып алат. Азыр ити оорлошуп калганын, апакай жүзүнө бир аз сепкилдер чыгып калганын, бутун олдоксон таштап, аярлай басканын, ичин кармап, ууртунан жылмайып алгандарын тиктеп отурду. Тим эле бир сонун кино көрүп жаткандай эле. Анын көз карашын сезген Жамиля карап койду. Эмне болду? Жөн эле, сен кандайсың? Эртең доктурга барам. Менимче баары жакшы. 6 ай болдук туура. Менимче 5. Жамиля эмне дээрин билбей калды. Оңтойсуздана кетти. Ошондойбу? Мен кызымдын ар бир айын санап жүрөм. Аны чыдамсыздык менен күтүп жатам. Керем келип адатынча анын курсагы менен ойной баштады. Кандайсың, периштем? Аз калды, сени менен көрүшөбүз. Сен кимге окшош болор экенсиң? Эмре чоңойгон сайын мени тартып бара жатат. А сен апаңдын көчүрмөсү болсоң керек. Мейли, кимге окшошсоң да сени аябай жакшы көрөм. Тез кел бөпөм, мен сени күтүп жатам, деди шыбырай. Жамиля күлүмсүрөй берди. Сен муну көп эркелетет окшойсуң. Азыртадан эле билинип жатат. Бул наристе сени мага кайрып берди, деди Керем. Жамиля чочуп кетти. Сырын билип калдыбы? Керемдин көк көздөрү мурункудай эле махабатка толо тиктеп турган экен. Бул бала боюңда болгондон баштап сенде мага деген жылуу сезим ойгонду. Ошону айтып жатам. Ал жеңилдене дем алды. Кызым, сен эч нерседен коркпо. Апаң эч качан сырын ачпайт, деди ичинен. Алибек оор операцияны башынан өткөрүп, жандандыруу бөлүмүндө жатты. Коридордо турган келин менен кайнене бири-бирине сүйөнүшүп араң эле отурушту. Сиз барып эс алыңыз, апа. Мен бул жерде болуп турам. Жок, кете албайм, балам. Бул жерден бир карыш чыксам эле уулумду бирөө менден тартып кетчүдөй абалда турам. Мен кете албайм. Кайненесинин ийнине жөлөнүп алып уктап кетти. Энеде кайдагы уйку. Бир ою Алибекте болсо, экинчи ою келининде. Келиним эмес, кызым болуп калды. Бир көзүм Алибек болсо, экинчи көзүм Диана. Мен кимисине кыярымды билбейм. Сүйөт бул менин акылсыз уулумду. Канчалык көңүлү ооруп турса да билдирбейт. Жанагы неме ортодон чыга калбаганда келин уулум кандай гана бактылуу болушмак. Энелик жүрөгү менен баласы жөн жерден жол кырсыгына кабылбаганын билип турду. Алибек бир күндөн кийин эсине келди. Эрдин кыбырата бир нерсе дегендей болду. Аялы жакындай берип, Жамиля деп жатканын укту. Жамилянын ай күнү жакындап калган эле. Түн ичинде ичи ооруп жатканынан ордунан турду. Бели сыздай түшүп онтоп жиберди. Керем ойгонуп кетти. Эмне болду, жаным? Менимче башталды. Кое тур, азыр чыда. Карбаластаган Керем ары бери чуркай берди. Кебетеси күлкүлүү эле бырс күлүп жиберди. Шашпа, азыр эч нерсе боло элек. Толгоо аралыгы 10 мүнөт болгондо барабыз. Чынбы? Коркуп кетсе. Коркпо, баары жакшы болот. Жамиля бул жолу жеңилирээк төрөдү. Ымыркайды Керемдин каалоосу менен анын көкүрөгүнө жаткырышты. Алаканына араң баткан кичинекей анын жүрөгүнөн биротоло орун алды. Кош келдиң, Айла. Менин жашоомо, дүйнөмө кош келдиң. Ал мындан 1 жыл мурун тагдыры ушунча өзгөрүп кетээрин билген эмес. Жамиля аны кечире турганын, эмре жанында болоорун, кичинекей кызы төрөлөрүн билбеген эле. Дүйнөдө ушунчалык бакыт толо турганына эч качан көзү жетпеген. Баардык жаман нерсенин эшигин ушул кыз жаба тургандай сезилди. Анын бакыты ушул жан менен толукталгандай, бир бүтүн үй бүлө боло тургандай сезилди. Жамиля кызын колуна алды.
шектенип наристенин жүзүнө тиктеди. Жүрөгү алы учуп кетти. Ал ичинен Кудайга 1000 мертебе жалынып, наристеси Алибекке окшобой калышын каалаган эле. Бирок ушул учурда Алибекке окшоп калышын тилеп турду. Жок дегенде экөөнүн кыялындагыдай жашай албаса да, кызы алардын кыялындагыдай болушун каалады. Анткени Алибек кызы өзүнө окшош болушун каалачу. Кимге окшош экен, деди жанында турган медайым. Атасына, деди жаш аралаш күлүмсүрөгөн Жамиля. Жок, менимче сизге. Кызым бооруна кысты. Айла, кичинекей булдабышты угаар менен башын шак бурат. Атасын көрөт да кол бутун сербеңдете талпына берет. Атасы ушунусуна эле курсант. Кучагынан чыгарбайт, өөп жатып калат. Муздун сыныгындай муздак караган көк көздөрү азыр башкача эле. Кызына үйрүлүп түшкөнүнө Жамиля бир аз кооптонуп турчу. Сени эч качан мындай абалда көрбөгөм. Эмреге да мынчалык эмес элең, деди ал бир күнү атасы менен кыздын сүйүүсүн байкап. Сен ал кезде мага болгон жек көрүүңдөн улам менин сүйүүмдү да байкабадың. Эмре башкача шартта төрөлдү. Бирок анын ар бир кыймылы, ар бир күнү менсиз өткөн жок. Түн ичинде болсо да анын жытын жыттап алып, анан өз бөлмөмө келчүмүн. Ичимден эзилип сүйүп жатсам да сыртымдан билдирчү эмесмин. Уул энесине жакын болот дешет го. Менин сүйүүм канчалык күчтүү болсо да, ал сени жакшы көргөндөй мени жакшы көрбөдү. Азыр алдымда турат, жигит болуп калды. Менин мүнөзүм, менин көздөрүм мага ар дайым сыртын салып карайт. Баарынан жаманы, ал нерсе мен эмне кылсам да өзгөрбөйт. Анткени ал мага окшош. Кызымда эч катуулук жок. Дүйнөнү күлүп карайт, сүйүп карайт. Мен аны канчалык жакшы көрсөм, ал мени 1000ден ашып жакшы көрөрүн билем. Мага тиктегенин бир көрсөң, ашып кеткен сүйүү баланы бактылуу кылбайт дешет. Ошону акылыңа түй. Жөн эле айта беришет. Менин кызым дүйнөдөгү эң бактылуу кыздардан болот. Ата, тортты үйлөйлү, ичиңден тилек айт. Менин кызым дүйнөдөгү эң бактылуу кыз болсун. Тортту чогуу үйлөштү. Алибек кызына эзилип тиктеп туруп, менин кызым дүйнөдөгү эң бактылуу кыз болсун, деди. Дүйнөнүн экинчи бир бурчунда дагы бир ата кызына ушул тилектерди арнап жатканын билбеди. Чарчадыңбы, деди Диана жанына келип. Жок, балдар эмнеге чарчатсын. Торт жеп алып кородо ойноп турушсун, анан ар бирин үйүнө өзүм жеткирем. Сыртынан караган адамга Алибек эң бактылуу адам эле. Жубайы менен талашып тартышып, мен сен деп көрбөгөн, көз карашынан түшүнүшкөн адамдар эле. Бирок көңүлүндө бир жара турганы турган. Эч издебегенге, эстебегенге аракет кылса, болбогон бир нерседен улам эсине түшөт. Бул көңүл жарасына ал көнүп да калды. Болгону анын оордугу, жанын кейитчү. Ал анын ажырагыс бир бөлүгү эле. Арадан 6 жыл өттү. Тапырап чуркап келген кызы Керемди колунан тарта берди. Ата, сен мага эмне убада кылдың, эсиңдеби? Эсимде жок. Айла, атаңды жанына кой, бүгүн эс алчу күнү. Эне, бирок ал мага бактын башына чыкканды үйрөтөм, деди. Кызым, бир жолу атаң эс алсын, башка жолу. Атам экөөбүздүн өз ишибиз бар, эне, сен бизге киришпе. Эки колун бөйрөгүнө алып тирмейип турган кызын көрүп Керем аргасыз күлүп жиберди. Кимдин кызы? Атасынын, деди кыз мойнунан кучактай. Айла өтө шок, эрке кыз болуп чоңойду. Керемди бармагынын учунда ойнотчу. Атасы Айла кааласа айды да алып бергенге даяр эле. Мына, бул жолу да бакка чыгам деп өжөрлүгү кармады эле, жок дей албады. Улам өйдөлөй берди. Айла, жетет кызым, болду, ошол жерге токто. Жок ата, бир аз дагы өйдө чыгам. Кызым, токтот, жыгылып түшүп, энеңден экөөбүз тил угабыз. Керемдин айласы кетип калды. Аркасынан чыкса ого бетер арылачудай. Токто дейм. Атасынын коркуп кеткен үнүн угар менен кыз кылчайып карай берди. Коңгуроодой күлкүсү тыйыла калып сестее түштү. Бутун алсыз бир бутакка койгондо ал карс сынып кетип, кызы бийик жерден учуп кетти. Бакырып жиберген Керем кызынын жанына чуркап барды. Ал эсин жоготуп койгон экен. Башынан жарака кеткен, көбүрөөк кан жоготуп койду. Тез арада кан керек, деди доктор чыга калып. Менден алгыла, мен атасымын. Жамиля эч нерсени ойлой албады. Жүрөгү кабынан чыгып бара жаткандай согуп бара жатты. Тилекке каршы сиздин каныңыз туура келбеди. Эмне? Кызыңызга каныңыз туура келбеди, энеси гана. Эмне деп жатасың сен?
Кантип ал менин кызым? Ишибизге тоскоол болбоңуз. Жанынан доктур шашыла өтүп кетти. Керем эч нерсени түшүнө албай коридордо турду. Денесин майда калтырак басып, азыр уккан сөзүн акылына сиңире албай турду. Бул эмне деп жатат? Айла. Шектенүү пайда болду. Аптыгып кетти. Дубалды койгулап жиберди. Мүмкүн эмес. Жамиля ичинен баары бүттү деди. Болгону кызына тийбесе болду. Өзүн бышырып жесин. Сырткы бөлмөгө чыкты. Керим аны тиктеп турганын сезди. Өйдө карай албады. Мына баарынан оору ушул эле. Жүрөгү мыкчыла түштү. Күйөөсү анын ар бир кыймылынан көзү өтүп турганын сезсе да башын көтөрө албады. Керем жакын келди. Эгинен өйдө көтөрүп көзүнө тике карады. Айла менин кызымбы? Айт деп жатам, ал менин кызымбы? Жамиля башын чайкады. 2 тамчы жаш анын колуна тамып кетти. Керим анын көздөрүнө тиктеп туруп суроосуна жооп алды. Караңгы бурчта темселип кетип бара жатты. Кайда бараарын, эмне кылаарын да билбеди. Үнсүз, жоопсуз суроолор жүрөгүн тилип бара жатты. Демек мени сүйбөдү. Бул жолу да мени сүйбөдү. Менин аялым болгонго аргасыз болду. Анын көздөрүчү? Ушунчалык сүйүү мээрим менен тиктеп туруп, жамандык кылганга болобу? Кызы жанымдан жарымы болуп бара жатканын билип туруп айтпады. Бул эмне деген дүнүйө? Мен тазаландым. Сенин көздөрүңдөн тазаландым дегем. Ал мага жылмайып жооп берчү. Кантип? Керем, сен эмне кыласың? Сен мындан ары эмне кыласың? Айла, ох Айла, тизелеп жыгылды. Аркасынан келе жаткан эге колтуктай калды. Мырза, жакшы элеспи? Жалгыз калтыр мени, ооруканада бол. Ал басып кетти. Эге эч нерсени түшүнбөй иинин кушуруп кала берди. Керем кайда? Жалгыз калгысы келди. Мени ага алып бар. Эмрени үйгө алып бар дагы анын жанында бол. Мырзам эч кимди алып келбе деди жанына. Анда машиненин ачкычын бер. Керем мырза, бер дедим ачкычты. Анын жаалы күчтүү эле. Эге аргасыз Жамилянын колуна ачкычты карматты. Жамиля өзүнө же кызына зыян келтире электе таап, аны менен сүйлөшүүсү керек эле. Бирок таба албады. Чарчап үйүнө кайтып келди. Кызынын бөлмөсүнө баш бакты. Керем ошол жерде отурган экен. Келдиңби? Мени көп көздөдүң го. Керем, сен мени эч бир жерден таба албайсың. Анткени мен жокмун. Өлдүм, көмүлдүм. Жамиля анын муздак чыккан үнүнөн коркуп кетти. Кетенчиктей берип бөлмөдөн чыкканга аракет кылды. Токто. Аял токтоп калды. Кел бул жака. Кел деп жатам, деп айкырды. Жамиля жанына жакын келди. Көзүнө тике карады. Эгерде азыр бүжүрөп жан соогалап турса, Керем чын эле бир нерсе кылмак болсо керек. Аялынын көзүндөгү жанкечтиликти окуй калды. Кимдин кызы? Сенин эмес, башкасын айтпайм. Акмак катын, акылсыз катын. Сен айтпай койсоң эле баары бүтүп калабы? Мени өлтүрсөң өлтүр, кызыма тийбе. Мени баары бир өлтүрөсүң билем. Кана узартпа. Аялын таң кала тиктеп алды. Анын жаалы, өжөрлүгү, өлүмдүн оозунда туруп да кайрат кылышы таң берип турду. Сен кимсиң да, мен киммин? Сени өлтүрүп койсом артыңдан издеп келе турганың да жок. Түшүндүңбү? Билем, өлтүрүп, сөөгүмдү ыргытып ийсең да, эч ким сенден эч нерсе сурабайт. Сенин даражаңды билем. Керем алкымдан алып муунтуп кирди. Анын кекиртегине жабышкан колдорун чыгара албай, алсыраган Жамиля өлүп бара жатканын сезди.